Үйүн газ менен жыбыткан Төрөгелди Рысбеков Талас областынын Айтматов районуна караштуу Аманбаев айылында жашайт. От жагып убара болбойт. Үйүнө газ кошулгандыктан бөлмөлөрү бир температурада болуп жылуу. Мындан тышкары көгүлтүр отту тамак-аш, чай кайнатууга да колдонот. Айтымында бул айылга газ ТЭС Союз мезгилинде эле кирген. 80-жылдары кирген. Ошодон бери газ чагабыз. Бул аудан сонун экен. Экологияга таза. Көмүр жакпайсың, отун жарбайсың. Короче, шаардагыдай эле жашоо да. Ыңгайлуулугу міне, үй жылуу. Жайында болсо мына газ плита, тамак аш пышат. Газ өчпөйт вообще. Утечка жок. Балдар текшерип турат постоянно. Аманбаев айылы Талас обласы боюнча газдаштырылган жалгыз айыл болуп эсептелет. Азыркы күндө 600 абонент көгүлтүр отту керектейт. Алардын ичинен 100гө жакыны үйлөрүнө газ менен жыбыта турган меш орнотуп алган. Бул айга акчасы кубуна 19 сом 93 тыйын менен эсептелүүдө. Кудай буйрса, бул 2024-жылга планыбызда дагы бир 100гө чукул үйдү кошсок, абонентти кошобуз деген пландап турабыз. Эми мына күн жылыганда иштерди баштайбыз, абоненттерди кошуу. Бизде коопсуздук биринчи маселеде турат, биринчи орунда турат. Абоненттерди газды туура пайдалануу боюнча инструктаждарды өтүп турат, контролер бар, обходчик бар дегендей. Аталган айылды толук кандуу газдаштыруу боюнча аракеттер көрүлүүдө. Элетте 1200 түтүн болсо, анын тең жарымы гана көгүлтүр отко кошулган. Бүгүнкү күндө четки көчөлөргө газ тартуу үчүн түтүктөр орнотулууда. Жергиликтүү тургундар материалын алып, жумуштарды Газпром Кыргызстанга караштуу Аманбаев газ чарбасынын кызматкерлери аткарышууда. Биргелешкен иштин арты менен эми бул үйлөргө жаратылыш газы киргизилет. Кыргызстан жакында оңолот дегендей оңолуп келет абызга. Жашоо жакшы болгондон кийин элдин баардыгы газды жаксак дейт да. Анан азыр үйдө келинчектер деле ой тиякта газ бар экен, анан бирсе кирсе болот эле дейт. Анан үйдөгү хозяиндер давай дейт. Буларны эми спецтер жазат, карасаңыз сүрөттөй. Түп сон стойкасы да бир стандарт менен болду да бул көчө. Бир жыл мурун Талас обласын газдаштыруу боюнча аракеттерди баштоо сунушталган. Жергиликтүү бийлик көгүлтүр отту Аманбаев айылына жакын турган Шекер айылына тартууну демилге кылган. Бирок азыр ал маселе козголо элек. Белгилей кетсек, Талас обласында башка айылдарда газ жок. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.